Урматтуу бир тууган боордош казак эли. Сиздерде акыркы убактарда болуп аткан саясий окуяларды көрүп, ар бир кыргыз боордоштун жүрөгү ооруп жатат деп ойлойм. Ошонун ичинде мен да бармын. Мен Борбордук Азиядагы адам укуктары боюнча конгрессинин координатору катары Кыргызстандагы болгон 3 жолку революциянын катышуучусу жана каармандардын бири катары силерде болуп аткан окуяларды көрүп жүрөгүм сыздап атат. Биз силерди түшүнөбүз. Суюк газдын баасынын кымбатташы бул жөнөкөй эле себеп болду. Бирок көп жылдардан бери чечилбей келген саясий жана мамлекеттик маселелер ушуга себепчи болгондугун айта алабыз. Өзүңүздөр билесиңер, силер канча сындабайсыңар, канча каралабайсыңар, Нурсултан Назарбаев, өлкөнүн туңгуч президенти, көп иштерди аткарганын айтпай кое албайбыз. Мына ушул Назарбаевдин аркасы менен өлкөдөгү мигранттар биздин өлкөдөгүдөй башка өлкөлөргө тентип кетпей, жумуш орду менен камсыз болуп, жаңы шаарлар салынып Астана баштап, көптөгөн ийгиликтер 30 мамлекеттин өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кирип, көптөгөн ийгиликтерге жетишкениңерди тааныбаш керек. Бирок тилекке каршы 30 жыл башкаруу бул өтө узак убакыт, элди тажап калат. Ошон үчүн жана ар бир мамлекетте 5 жылда бирден шайлоо болуп турат да. Ошон үчүн мына ушул көп убакыт болуп кеткени өкүндүрөт. Экинчи жагы, Нурсултан Абишевич ушул убагында саясий реформаларды жасаганда, өзгөрүү болгондо, ушу бир бийликтин алмашуу процессин жолго койгондо мындай процесстер болбойт эле деп ойлойм. Ошондуктан силер мына саясий талаптарды коюп чыктыңыздар. Ошо коюлган саясий талаптардын баары туура деп эсептейм. Эгерде ушулардын баары убагында аткарылганда, Казакстанда бүгүнкүдөй башаламандык, бүгүнкүдөй баягы бири-бирин талкуулоо эч качан болбойт деп ойлойм. Бирок урматтуу казак боордошторум, мен башыман өтө оор окуяларды башынан өткөргөн инсан болом. Азыр мына мамлекет башчыны кетирсеңер, өлкөдө башаламандык болсо, өлкөдө бийлик алмашса, ошондон эле Казакстандагы бардык маселе чечилип калат деп ойлой албайм. Мына бизде дагы Кыргызстанда 3 жолу революция болду, төңкөрүш болду, 3 жолу бийлик алмашылды, 2 президентибиз качып жүрөт, бири камакта жатат. Өлкөбүздүн баардыгы карызга баттык, өлкөбүз өнүккөн жок. Канчалаган экономикалык бир оор турмушка кабылдык, жумушсуздук күч алды. Миллиондон ашуун мамлекеттерибиз мекендеш болуп, мигрант болуп башка өлкөлөрдө жүрөт. Мына ушунун баардыгы биз үчүн оор шарт алып келди. Ошон үчүн ушулардын баарын көрүп туруп, Кыргызстанда болгон саясий окуялар Казакстандагы сиздерге сабак болуш керек. Биздин басып өткөн тарых силерге сабак болуш керек. Анткени биз сиздер азыр жаңы басып аткан оор окуяларды башыбыздан өткөрүп, өлүмдү көрдүк, өмүрдү көрдүк, канчалаган адамдар жабыр тартышты, канчалаган адамдар майып болуп калышты, канчалаган адамдар трагедияга учурашты. Баарыңыздарды, урматтуу бир тууган казак боорлорубуз, силердин башыңардан өткөрүп аткан оор учурларды биз дагы жүрөгүбүз ооруйт. Баарыңыздар бир ынтымакка келип, сабырдуулукка келип, токтоолукка келип, чыдамдуулукка келип, мына ушундай оор жерлерде только элдик дипломатия жолу менен, сүйлөшүү жолу менен гана бир аягына чыгарасыңар деген чоң үмүтүбүз бар. Ал эми Токаев баштаган Казакстандын президенти өзүнүн күчтүү командасын түптөп, саясий реформаларды коюп, карапайым адамдарды кызматка тартып, ишке тартып, жумуш менен камсыз кылып, карапайым элдин үнүн угуп, мына ушундай ишке барышы керек. Ошон үчүн Кыргызстандагы бардык оорчулукту башынан өткөн адам катары баарыңыздарга кайрылып, бардыгын ушу сабырдуулук менен чечишиңерди суранам.